Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Ayet namazına baylanıştı. Jana ayet gününün adebi tuuralı, jana ayet namazının okulu tartibi, jana anın hükümü tuuralı aytsak, eң birinчиден бардык musulmandарды кирип келе жаткан ayet майрамдары менен куттуктайбыз. Аллах Тааладан бардык musulmandардын Рамазан айындагы болуп өтүп жаткан туткан орозолорун, түнкү ибадаттарын, окуган таравих намаздарын, Куран тилаваттарын кабыл кылуусун сурайбыз. Аллах Таала жалпы musulmandарды бүгүнкү күндө болуп турган баледен жана оорулардан өзү сактасын. Ооруп калгандар болсо, аларга Аллах шифа берсин. Аллах Таала тез убакытта бардык musulmandарды бул абалдан чыгарып, ибадат орундары болгон мечиттерге кайтарсын. Мурдагыдай мечиттерде жума намаздарын, 5 убак намаздарды жана башка ибадаттарды аткарууну баарыбызга насип кылган болсун. Айт намазы ар бир мусулмандын жүрөгүндө өзгөчө бир орунду ээлейт. Эми мына ушул вирус себебинен карантин убакытта айт намазды кандай окуйбуз деген суроолор болуп жатат. Мына ушуга көрө бир түшүндүрмө берүүнү максат кылдык. Айт намазынын өкүмү. Кээ бир алымдар айт намазын сунна муаккада деп айтышат. Кээ бир алымдар парыз кифая деп айтышат. Жана дагы кээ бир алымдар парыз айын деп да айтышкан. Абу Ханифа рахимахулланын өзүнүн сөзүнө көрө парыз айын деп айткан ар бир мусулман эркек, аял өзү аткаруусу милдет болгон намаз. Ханафи мазхабынын алымдарын ортосунда да хилаф бар парыз сүннөттүгүнө көрө. Ошону менен бирге Шейхул Ислам рахимахулла да бул айт намазын парыз айын экени туурараак, күчтүүрөөк деп айткан. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерге карап көрсөк, Бухари, Муслим риваят кылган хадистерде келген айт намазына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдардын чыгуусунда буйурду. Амаран ниса ан яхруджа ли салатил айд. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарды да айт намазга алып чыгууга буйурган экен. Хатта амарал хуйяд, кала берсе хайыз көргөн, этек кири келген аялдарды да чыгуусун буйурду. Ошол мусулмандардын дуасына шерик болуп турууга, хайыз көргөн аялдарды да намаз окууга эмес, бир четте турууга буйурган, ажыр соопторго тилектеш болуп туруулар үчүн жалпы мусулмандар менен биргеликте. Айт намазын мечитте үзүрлүү себептер болуп калганда, карантин сыяктуу мындай абалда айт намазын үйдө окуса да болот. Үй бүлө менен биргеликте өзүнүн үй бүлөсү менен Имам Бухари өзүнүн сахихинде айт намазына байланыштуу бир бап ажыраткан. Бабун иза фатаху ал-айду юсалли рак'атайн ва казалика ан-ниса'у ва ман кана фил буюти вал кура ликаули ан-наби саллаллаху алейхи вассалам хаза айдуна ахлал ислам. Имам Бухари өзүнүн сахихинде айтат, эгер кишиге айт намазы өтүп кетсе, мындайча айтканда мечиттерде же башка бир жерлерде окуй албай калган болсо, 2 рекет ошол жалпы жамаат менен биргеликте окуй албай калган болсо, 2 рекет намаз окуп коет деп айткан. Кудум ушундай аялдар да жана үйдө болгон үзүрлүү себеп чыга албаган кишилер, кыштак айылдардагы мечитке бара албагандар да, мына ушундай намаз окула турган аянттарга бара албагандар дагы үзүрлөрү себеп мүмкүнчүлүк тапканда айт намазын 2 рекет кылып окуп кое берет деп айткан. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул биздин мусулмандардын айты майрамы деп айтты. Ар бир мусулман киши муну кылууга акы бар дегени. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатынча айт намазын мечитте окуган эмес, мусаллада окуган. Мусалла кең бир жер, бир аянт, намаз окуй турган бир орун. Бул далил айт намазын окуу үчүн мечит шарт эмес. Мечитте гана окулуусу керек, мечитте окулуусу шарт деген маселе келип чыкпайт. Инсан кадыр болгон жеринде окуса болот. Имам Бухари рахимахулла мына ушул бапта Анас радиаллаху анхудан бир риваятты келтирет. Анас радиаллаху анху айт намазына үлгүрбөй калса, бир үзүрү себеп шаардан сыртта болуп калганда, Мадинадан сыртта үзүр себебинен болуп калса, ошондо өзүнүн мавласы Аби Утбага буйрат экен.
аялдарын, балдарын, кулдарын, кызматкерлерин жыйнап, шаарда же мечитте, же бир аянтта, бир мусаллада айт намазын окугандай айт намазын окуйт экен. Такбирлерди айтып, айт намазын окуган бул далил айт намазын үйдө окуса болоруна. Имам Абу Шайба ал өзүнүн китеби Мусаннафта Абу Лейладан бир асарды келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы Али радыйаллаху анху bir adamga kebir alsız bolgan adamlar menen Kufa meçitinde namaz ötöөнү buyurat. Alarga namaz okup berүүnü buyurat. 2 reket namaz okup berүүsүн alarga, oşol ayet namazga kele alбай kalgan adamlarga. Bul adamlar üzür sebebinен бардык musulmanlar menen birge ayet namazын окуй албай kalganдар эле. Мындайча айтканда bir аянтка чыгып ayet namazын окуй албай kalgan adamдар эле. Bir üzürlörü sebep, же bir алсыздыктары себеп. Али радыйаллаху анху bir kişiге buyurdu, ушул ayet namazdan üzürlü sebep kalıp кеткендерге ayet namazын okup berүүsүн buyurdu Kufa meçitinde. Andan surашканда, ушул 2 reket namaz hutbасы окулабы, üzür sebep болгондо деп сурашканда, ал ооба деп жооп берген экен. Ayetка кандай даярданабыз? Кандай кылсак ayet күнүн сүннөт парыздарын толук аткарабыз? Биринчиден гусул алып, атыр мисктерден сээп, жакшы кийимдерди кийип, ушундай түрдө даярдыкты көрөбүз. Жана Шаввал айы көрүнүп, эртең айт деген түндөн баштап такбирлерди айтабыз. Айт намазын окуганча такбирлер айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Мына ушундай түрдөгү такбирлер келген, хадистерде келген. Ayet namazının vakti, orozo ayet bir gün, gün çıkıp bir nayza boyu kötörülgöndön kiyin ayet namazın okuy verse bolot. Bütör vakti peşin namazın azanına 15-20 minut kalgança. Uşul vakitqa çeyin ayet namazın okusa bolot. Uşunu menen ayet namazının uağı bütöt. Ayet namazın okulu tartibi kanday dep suralsa, ayet namazın okulu tartibi, okulu sürötü arkaysı mazhapta arkандай kelgen. Cumhur alımlarının jana köpçülük alımlarga көрө ayet namazın okulu tartibi sürötün aytabız. Anan Hanafi mazhabına көрө bizde köpçülük adamlar okuy turgan ayet namazın okulu tartibini da bayandayбыз. Kaysı birin karmanıp ayet namazın okugan bolsoңuz da şariatка layık iş tutkan bolosuz inşallah. Cumhur alımlarga көрө ayet namazın okulu tartibi tömöndөгүчө. 2 reket namaz okulat. Allahu akbar dep takbir aytkanыңыздан кейін istiftah duasın sananı okuysunuz. Subhanakallahumma ve bihamdik ve tebaraka ismuk ve taala cedduk ve la ilahe gayruk. Mına uşundan кейін kıraatты baştoodan aldın дағы 7 жолу takbir aytasыз. Kebir alımlar 6 takbir dep aytышкан, başınдағы takbir menen 7 takbir dep 7 takbir bolot dешкен. Kebirleri başınдағы takbiratul ihramdan sırtkары 7 takbir dep aytılat dep aytышкан. Ziyanı жоқ başınдағы takbir menen 7 takbir kılınsa, bir takbir көбөйүп кетсе ziyanı жоқ. Birinci oşol takbiratul ihramda aytkandan кейін istiftah duasın, sana duasın okugandan кейін 7 takbir aytasыз. Kalan takbirler arasında koldu kötörün, kötörбөң ыктыярдуу болмас эле. Oşol takbir aytıp sanаны aytkandan кейін 7 жолу takbir aytasыз. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Кейін кыраатты баштап, башка намаздарда эле Фатиха сүрөсүн окуйсуз. Андан кейін зам сүрө окулуп, рүкү сажда кылып, 2-нчи рекетке тургандан кейін, кыямда турууда айтыла турган такбирден кейін дагы 5 такбир айтасыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Кыямга туруу такбири менен 6 болот. Анан Фатиха сүрөсүн окуп, зам сүрө окуп, рүкү сажда кылып, анан салам берет. Ким эгер бул сүрөлөрдү жаттаган болсо, мына төмөнкү сүрөлөрдү жаттаган болсо, биринчи рекетте Саббих исме раббикал а'ла сүрөсүн окусун, экинчи рекетте Гашия сүрөсүн окуса, же Камар сүрөлөрүн окулуусу сүннөт. Эми жаттабаган болсо, жатка билбеген болсо, ошол өзү жатка билген сүрөлөрүн окуй берсе боло берет. Ушундай түрдө такбирлери менен намаз 2 рекет окулуп аягына чыгат.
жария кылып үнүн чыгарып окуйт. Салам бергенден кийин хутба кылынса, жамаат болсо жакшы. Бирок азыр вирус себеп үйдө окулганда хутба шарт эмес. Хутба дегени Аллахка мактоо айтып, бир аят хадис айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтылып бүтүлсө, мына ушул хутба дегени. Намаздан кийин хутба айтылабы деген маселеде алымдардын эки пикири бар. Хутба окулбайт, үйдө окулса айт намаз деген пикир туурарак, валлаху алам. Эми биздин жерде Ханафи мазхабына ылайык айт намазы окулгандан кийин анын сүрөтүн окулуу тартибинде, эми биздин жерде Ханафи мазхабына ылайык айт намазы кандай окулат? Анын сүрөтүн окулуу тартибинде айтайлы. Анткени бизде көпчүлүк ушул Ханафи мазхабына ылайык намаз окушат. Намаз 2 рекет окулат. Аллаху акбар деп такбиратул ихрамды айтат. Жана санааны окуйт. Ханафи мазхабына көрө анан 3 жолу такбир айтат. Колдорду такбир кайтканда көтөрүү Ханафи мазхабта да келген. Анан аузу биллахи минеш шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим деп айтып, Фатиха сүрөсүн окуйт, анан бир зам сүрө окуйт. Анан рүкү, сажда кылып биринчи рекет окулгандан кийин Аллаху акбар деп экинчи рекетке турат. Анан туруп Фатиханы кыраат кылып, анан бир зам сүрөнү окуп, рүкүгө кетүүдөн алдын 3 жолу такбир айтат. 3 жолу такбир айтылат, колдорун көтөрүп ар бир такбирде, анан 4-чү такбирде рүкүгө кетилет. Мына ушуну менен ошол намаз салам менен ошол ташаххуд отурулуп, ошол намаз акырына чыгат. Мына ошол айт намазынын окулуу сүрөтү тартиби. Эми дагы жакшы бир сүннөткө чакырабыз. Багымдат намазын окугандан кийин курма жеп алсын. Орозо бүткөндүгүн билдирип, белги катары курма жеп, курма болсо, бир нерсе жеп, курма болбосо, бир нерсе жеп алып чыгуусу, ошол намаз окуй турган жерине чыгуусу, бул сүннөт. Орозо түгөдү деген бир сезимди берет. Жана айт күнү орозо тутуудан кайтарылганбыз. Жана жогорудагы такбирлерди үйдө болсо да тынымсыз багымдаттан кийин айта берсин. Жакшы бир сүннөт. Аллах Таала бул нерсеге өзү көрсөтмө берген. Куранда Бакара сүрөсүнүн 185-чи аятында айтылынат. Силер Рамазан айын санагын күндөрүн толук кылып, жана Аллах силерди ушул нерселерге хидаят кылганына такбирлер айтып, шүгүр кылууңар үчүн Аллах силерге мына ушул өкүмдөрдү берди дейт. Рамазан айын толук тутканда Аллахка такбир айтып, шүгүр келтирүүбүздү, Рамазан айы мына ушундай толук аягына чыгып, толук тутканда, мына ушундай аягына чыккан убакытта Аллахка такбир айтып, шүгүр келтирүүбүздү Куранда Аллах Таала өзү көрсөтмө берген экен. Айт намазын окуганча мына Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп мына ушул дуаны айтып туруубуз сүннөт экен. Муну жатка билбесе, Аллаху акбар деп айтып турса деле боло берет. Дагы бир айта турган нерсе, көпчүлүктүн жүрөгүндө наразылык пайда болуусу мүмкүн. Айтты да үйдө окуйбу деп мына ушундай сөздөрдү айтуусу мүмкүн. Эми бул сыгылуусу мүмкүн. Бул эч кандай, мындайча айтканда, сыгыла турган нерсе эмес. Наразылык билдире турган нерсе эмес. Эч ким муну өз ыктыяры менен кылган жок. Абу Муса ал-Аш'ариден келген хадисте айтылат: "Иза маридал абду ау сафара, кутиба лаху мислу ма кана я'малу муқиман сахихан." Эгер бир пенде ооруп калса, же сапарда болуп калса, анда ошол муқимдик ден соолуктуу абалында эмне амалдарды кылып жүргөн болсо, ошол амалдарын сообага жазылат деген. Азыркы абалда кимдир бирөө рас эле оору, кимдир бирөө ошол оорунун алдын алып үйдө отурат. Иншалла бул оору өкүмүнө түшөт. Жана ден соолуктуу абалда жасап жүргөн амалдардын ажыры сообу жазыла берет. Азыркы абалда айт намазын үйдө окуп жатканы үчүн хадисте айтылгандай, мечитте окулгандай, ошол аянттарды окулгандай соопко жетишет. Жана айт намаздан кийин дагы бир сүннөт, бири-бирибизди куттуктоо дагы сүннөт экен. Такаббалаллаху минна ва минкум деген дуалар бар. Жана дагы айта турган нерсе, айт намазынан алдын битир садакаларды чыгарууну эстетип өтөбүз. Ошол фитр, закатул фитр, битир садакасын чыгарууну эстетип өтөбүз. Айт намазыны окуганга чейин берилүүбүз керек.
берүүбүз керек. Айт намазынын акыркы убактысы пешин намазынын азанына 15 минут 20 минут калганча мына ушул убактка мына ушул айт намазынын убакыты чыгып кеткенче битир садакасын берип калсын. Ар бир мусулман киши мына ушул нерселерге аракет кылсын. Аллах Таала барыбызды мына ушул Рамазан айында туткан орозолорубузду өзү кабыл кылган болсун. Билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Ырайымын алган пенделердин катарына жана такыбалуу пенделердин катарына барыбызды кошкон болсун. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.